Азыр кабал жакшы эмес. Америкадагы өрт дагы да күч алууда. Жакын арада катуу шамал болуп, мындан дагы күч алып, бардык Америка жок болуп кетүү коркунучунда турган учуру. Ал эми бул жаратылыш кырсыгы, каргашалуу өрт эмнеден улам келип чыккандыгын жана бул каргашалуу окуя башталаардан мурун эмне болгондугун билчү элеңиз. Эгерде биле элек болсоңуз, анда бул видеого лайк басып, жакшылап тыңдап туруңуз. Аллахты тааныбаган Америкага Аллахтын каргышы тийдиби? Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Бул жаратылыш кырсыгы, каргашалуу окуя учурда өтө кызуу талкуу жаратып аткан кез. Бүткүл мусулман өлкөлөрүнө өтө кайдыгер мамиле жасаган бул Америкага Аллахтын эскертүүсү келиши мүмкүн да. Эгерде комментарийди карай турган болсок, көпчүлүктүн сөзү боюнча бул өлкөгө Аллахтын эскертүүсү келгендей. Ал эми биз видеону ушул жерден токтотуп, сизге бул өрт, бул кырсык башталаардан мурун эмне болгон? Мына ошол тууралуу сөз кылалы. Ха дегенде азыр биз силерге бир видео коюп берели. Жакшылап маани берип карап туруңуз. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And сөз эмне тууралуу болуп жаткандыгын жакшы түшүнө албай калдыңызбы? Эч нерсе эмес. Анда эмесе, мына бул видеого жакшылап маани берип туруңуз. Орусчага которуп көрөлү. Много всего произошло за первую половину церемонии, и речи победителей были просто огонь. Кого же выкрикивали больше всего? Давайте посмотрим на цифры. Итак, актеры и съемочная группа лидируют с 11 упоминаниями. Мамы держатся уверенно. 3 упоминания. Бог, создатель вселенной, 0 упоминаний. И Марио Лопес, ведущий программы «Доступ к Голливуду», 1. Хорошо. Ничего удивительного в этом безбожном городе. Зал гудит. И было много разговоров о возвращении. Верно? Мынакей, баары ушундан башталгандай. Азыр сиз жарым-жартылай болсо дагы түшүнүк алгандайсыз. Эгерде бул дагы аздык кылып турган болсо, анда биз өзүбүз чечмеле берели. Койсоңорчу, ушул болбогон бир конкурстун артынан ушунчалык бир чоң өрт чыкмак беле деп тургандар дагы арабызда бар болушу мүмкүн. Бирок баары мына ушул кичинекей бир конкурска келип такалбайт албетте. Бирок бул жерде бир мандем бардай. Эгерде жакшылап маани бере турган болсок, бул чогулуш конкурска Американын мен деген бизнесмендери, чоңдор, депутаттар, кино актерлор, ырчылар жана жада калса өзүн Кудай сезген кыйындар мына ушул жерге чогулган. Ал эле эмес, дагы кимдер чогулганын айтууга оозум барбайт. Аларды өзүңөр жакшы түшүнүп турсаңар керек. Жана чардактап, жыргап, чер жазып отурушуп, бир маалда эле сурамжылоо башталып кетет. Ал сурамжылоодо айткылачы, ушул жетишкендиктериңерге, ушул күнгө чейин ушул ийгиликтериңерге, ушундай адам болушуңарга ким себеп, ким түрткү, кимдин колдоосу, кимге ыраазычылык айтасыңар дегенде баарысы кандайдыр бир проекттин жардамы болду дешкен. Кээ бирөөлөр ата-энемдин жардамы болду дешкен. Кээ бирөөлөр ушул мага жардам берди. Кээ бирөөлөр мен эгер ушул кесибим болбогондо бул деңгээлге жетпейт элем деп, ал эми ааламдын жаратуучусу Аллах, Кудай ушул жетишкендигиңерге себеп болду беле дегенде жок деп, бул жерде 0 көрсөткүчүн көрсөтүп, Кудайдын жардамы бар дегенге эч ким добуш берген эмес. Так ушул жерден мына бул сөзгө дагы жакшылап маани бере кетиңиз. Ничего удивительного в этом безбожном городе. Зал гудит. Ничего удивительного в этом безбожном городе. Ничего удивительного в этом безбожном городе. Ничего удивительного в этом безбожном городе. Зал гудит. Мынакей, өз көзүңөр менен көргөндөй, булар биздин өнүккөн өлкөбүзгө эч кандай Кудайдын тиешеси жок, Кудайдын жардамы жок. Биздин өнүккөн өлкөбүз Кудайсыз шаар. Жана Кудайдын жардамы жок эле шаар болобуз дегендей бул жерде сөздөр болуп өттү. Жана акырында Кудайдын нөл добуш алып калганына элдер жаба шылдыңдашып, каткырып, ыплас көрүнүштө отурушканын байкоого болот. Бул деген өтө жаман нерсе. Бул дегендик Америкада бир дагы адам Кудайга шүгүр, ушуга Кудай себептүү болду.
албетте жаратуучубуз Аллах бар, альхамдулиллах деген адамдар азайып жокко эсе болуп бараткандыгынан кабар берет. Ал эми бул конкурстун ары жагында элдин көзүнө көрүнбөгөн жана интернеттен көрсөтпөгөн кандай гана ыплас иштерди булар жасашкандыгын биз азыр көрүп биле албайбыз. Бирок бул нерсе айдан ачык нерсе болуп келе жаткан нерсе. Ушул күнгө чейин теледен, интернеттен булардын былык кылык иштерин, ушунчалык адам сапатына сыйгыз ыплас иштерин, чочко кылбаган нерсени кылгандыктарын көрүп билип эле жүрөбүз. Мына ошондуктан буларга Аллах Тааланын катуу эскертүүсү келгендей. Бул деген эсиңерге келгиле, кеч болуп кала электе деп Аллах Таала буларды жаш баланы көтөнгө чапкандай эле. Жөнөкөй гана эскертүү, кичинекей гана эскертүү берип койгондогусу, ал өтө чоң өрт деп эсептөөгө болбойт мусулман калкы үчүн. Бул деген буларга жөн гана эскертүү, тоооңорго келгиле, эсиңерге келгиле деп жөн гана эскертүү берип койгондогусу деп билсек болот. Ушул сыяктуу окуялар Куранда бар экендигин жакшы билебиз. Аллах Таала ар бузулган коомдорго пайгамбарларды жөнөткөн, эскертүүлөрдү жөнөткөн. Мына ошондо да ал эскертүүгө ыйман келтирбесе, бузукулук ыплас иштерин уланта берсе, анда Аллах Таала мына ачуусу ошондо гана келип, ал өлкө, ал коом жер менен жексен болуп, чаңын асманга сапыратып тыйпыл болуп жок болгонун бардыгыбыз жакшы билебиз. Ал эми бул Америка, бул бузулган коом эгерде ыплас ишин токтотпой, Кудайсыз шаар деп өздөрүн атап, дагы да былык кылык чочко кылбаган иштерин уланта берчү болсо, анда эмне болоорун Аллах Таала өзү гана жалгыз билүүчү. Ал эми арабызда кээ бирөөлөр ырас болуп туруп, Америка ушуну гана көрмөк деп отурушу мүмкүн. Жок, андай эмес. Бул нерсе башканы көрүп сабак ал дегендик. Башканын эскертүүсүн көрүп сен тобоңго кел дегендик. Биздин дагы чоңдорубуз бул нерсени көрүп алдыда жакшы гана мыйзамдарды кабыл алат деген ойдобуз. Видеону даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.